Мына ошол бүгүнкү биздин кечеде карыда бар жаш бар, барыбызда баш бар, ошол башта чач бар, микрофон кармаган тамада, буйруса тойду баштар. Баш кошкон кезде жаштар, болбош керек мастар. Кошто турсун достор, кыска болсун тостор. Ары бери баса бербей, тынч отурсун боштор. Гуси гуси гагага, менин ишим тамада, кайдан келди дебеңиздер. Мына өкүл атам кеп айтты. Кеп айтканда деп айтты. Ананып кетейин балам, микрофон колумда кыспадыңдар. Бүгүнкү карындашым Мырзагүлдүн тоюн өзүң башкарбасаң болбойт деп айтты. Потому что он устал, 5 дней не спал, продукту таскал, вот этот ресторан достал. Если не верите меня, спросите у жена, потому что өкүленечка тоже была. Менин атым Руслан, о боже, какой мужчина, да бир кол чаап коюңуздар, туугандар. Ата, мына сиз азыр Кудаңыз менен кубанычтан кучакташып атканда, төрүңүзгө жайылган дастарканыңызга чакырылган меймандар кол чаппаганына туура түшүнүп коесуз. Мен сизге бунун себебин айтайын. Мына немис калкы тамак жеп бүткөндөн кийин бираз бир нерсе иштегиси келет экен. А вот орустар тамак жеп бүткөндөн кийин уктагысы келет экен. То есть уктагысы келген. А вот кыргыздар болсо тамак жеп бүткөндөн кийин эки жагын карап, дагы эмне десем экен деп издей баштайт экен. Ошон үчүн айтат экен, кыргыздар тамак жеп атканда вообще мишет этиштин кереги жок деп. Кол чаап коюла, бери карап отурула деп айтыштын кереги жок. Алар өздөрү менен өздөрү боло берет. Ошон үчүн айтат, оруска конок болсоң салат жейсиң, салатка кошуп берет арак жейсиң. Кытайга конок болсоң чаян жейсиң, чаянын жебей койсоң таяк жейсиң. Арабка конок болсоң палау халал жейсиң, өзбекке конок болсоң палау жейсиң. А вот кыргызга конок болсоң, пожалуйста, не кааласаң ошону барын жейсиң дейт. Тоок жейсиң, койдун этин жейсиң, сөөгүттөрдүн ичиндеги чучуктарын чагып жейсиң, үйүндө 5-6 күн калып жейсиң, коросунда жалгыз калган малын жейсиң, ашканын пакетиңе салып жейсиң. Ушунда да мо 4 кишиге кол чаппасаңар, мен дагы не кыл дейсиң? Туугандар, кошубуз! Рахмат, баракелде. Ылайым кудалыгыңыздар 1000 жылдык болсун дейли. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Эми кадырман меймандар ешек аттап күйөө бола турат. Андыктан күйөө болабыз, кандай жигит болду экен деп сындаганы келген меймандар бар. Сыйлап караган мейман. Арабызда кадырман меймандар, жакшы ниет ой менен келген меймандар бар. Бирок мен кадырман меймандар барыңыздарды билем. Бүгүнкү тойго ак тилек айтып, жакшы калуу тилек айтып, чын көңүлдөн дуа кылабыз деп келип отурасыздар. Андыктан, урматтуу меймандар, уруксат болсо, астананы аттап турган күйөө балабызды тосуп алууга уруксат этиңиздер. Келиңиздер. Күйөө балабыз Эржан Мырзаны тосуп алабыз. Колду чабуулар менен. Колду чабуулар менен күйөө балабыз. Күйеуалар, қандай кесеге сұраныш. Күйеуалар негізі бірінші күнді болашақтағы енемізге берішіміз керек елі, қай енемізге берішіміз керек елі. Ертең барып үйлеп ал, апаңыздарды жақсы көргеніңізді. Бара келді. Бұл өрет, кемшілік бұл той қадырма меймандар. Қашымызда күйеуалар жамады. Құрматты меймандар күйеуаларыңызды көріп тұрастыр. Ардақты күйеуалар, ер жігіттің башында бойдық кезде 2 жұрт болады дейді. Біріншісі ата жұрт, екіншісі таға жұрт, үйлөнген кезде қосылады екен иық жұрт, бұл албетте болып қалады екен қайын жұрт. Андықтан мынау жоғары жақта отырған қайын жұрттың қашқалығын байқайды. Біздің қызымыз қандай жерге бар? Біздің қызы қандай жігіт алды деп қайын жұрттың тыншып айтылады санасы. Қайын жұрт деген иық жұрт, қадырласаң сенісі. Қастарлап Мырзагүлді өстірген қайын жұртты иық тұр. Көкірегі қолды қойып қайын жұртқа 3 иіліп салам салып қойын. Құдай жалғасын деп тұрасыз. Меймандар, салам салып қойыңыз. Құдай жалғасын. Құдай жалғасын. Құдай жалғасын. Баракелде, бірінші сындан өттім. Алға қарай жылауыз. Мына ол театральный азыр стендалыңызда программа болады. Бұл Жалал-Абад шаарында бірінші жолу Мырзагүл қарындашымыздың сұранычы бойынша, урматтуу меймандар, дал ушундай кылып биз күйөө балабызды төргө өткөзөбүз. Ал эми бул кандай деген болсоңуздар, кадырман меймандар, кадимкиле биз билген карышкырдын териси. Күйөө балабызга 7 кадам аттатабыз. Бунун себеби күйөө балабыз карышкырдай айбаттуу, карышкырдай сүрлүү болсун. Бирок
жоғыш болған қарышқыздай барын тытып жей бермейді. Тамаша қылады. Жоғыш болған. Ал эми биринчи кадамды урматтуу күйөө бала. Кайын атабыздын сүйүктүү күйөө баласы болобуз деп аттайсыз. Биринчи кадам уруксат. Аттаңыз карышкыз терс. Коркпоңуз, иштебей. Баракелде. Кол чаптырабыз, меймандар. Кол чаптырабыз. Экинчи кадамыбызды кайын энемдин сүйүктүү баласы болом деп аттайсыз. Баракелде. Аттыңыз. Үчүнчү кадамыңызды сизди көрүп моюндарын созуп отурган кандай жигит биздин коробузга келди деп отурган бажалардын урматы үчүн сүйүктүү бажа болом деп аттайсыз уруксат. Баракелде. Төртүнчү кадамыңызды жердин шагын чыгарып, анча-мынча кызматтан корголбай, шакылдаган алтындай болгон жеңелерден эң сүйүктүү кайрысы болом деп аттайсыз уруксат. Бешинчи кадамыңызды балдай таттуу балдыздарыңыздын сүйүктүү жездеси болом деп аттайсыз. Баракелде. Алтынчы кадамыңыз жаркылдап маңдайыңызга бүткөн сүйүктүү Мырзагүлдүн маңдайында жарып турган жылдызы өмүрлүк жары болом деп аттайсыз. Ал эми жетинчи кадамыңызды пайгамбардай сыйлаган төрүбүздө сый көргөн татыктуу инсан абройлуу күйөө бала болом деп аттайсыз. Жетинчи кадам аттайсыз. Баракелде, уруксат. Кошо келебиз, келиңиздер. Баракелде, күйөө балабыздын аттаган 7 кадамы куттуу болсун, урматтуу меймандар. Міне настроениялар жок. Жакшы болчоңуз, кашыбызда күйөө боло турат. Кадырман меймандар айткан сыныбызды таң аткан турат.